Саламатсыңарбы мекендештер? 1-июль 2026 жылдан баштап Кыргызстандан Россияга бул арызсыз кире албайсыңар. Арызды госуслугиден да таштаса болот. Госуслугиге киресиңер дагы, кирип поиск деген жерге RUAID деп жазсаңар, мынакей кантип арыз ташташ керек, эмне кылыш керек бардык маалыматтар чыгат. Бул жерге келесиңер да карап көрсөңөр, бул жерде перейти к услуге дегенге киресиңер. RUAID услугасы мынакей загрузка болуп атат. Электронная авторизация поездки дейт. Бул жерден жакшылап внимательно көргүлө. Түбүнө түшөсүңөр дагы начать дегенди басасыңар. Поедете в Россию с детьми. Если бала чакаңар менен болсо да, жок болсо нет дени басасыңар. Андан кийин перейти к заявлению. Заявлениеге өтөсүңөр, ногу астыдагы көк басасыңар. Услугага өткөндө паспорт, серия и номер жазасыңар. Түбүнө Киргизия, андан кийин паспортный данные, телефон номер жазасыңар, электронный почтаңар жазасыңар. Так, орусча болсо орусча, англисче болсо англисче жазасыңар. Укажите фио из вашего паспорта дейт. Паспортто кандай болгон жазылган болсо, англисче болсо англисче, орусча болсо орусча жазасыңар. Андан кийин страна деген жерге Киргизия деп киргизесиңер. Десеңер Киргизия деп чыгат, ошону тандайсыңар. Потом продолжить. Выберите страну, из которой поедете в Россию дейт. Биздики Киргизия деп жазабыз бул жерге мекендештер. Киргизия деп жазсаңар өзү чыгат, ошону басасыңар Киргизия дегенди. Андан кийин продолжить и цель поездки деген. Цель поездки дегенге бул жерде карасаңар работа деген жер болот. Эгер работа болсо работа, учеба болсо учеба, карап көрөсүңөр өзүңөрдүн максатыңарга жараша. Продолжить кыласыңар. Выберите страну, где вы родились. Киргизия деп жазасыңар бул жерге дагы. Киргизия деп жазып, продолжить деп басасыңар. Дальше укажите даты планируемой поездки. Качан Россияга барасыңар? Ошол датаны жазышыңар керек. Дата поездки дегенде въезд. Въезд деген жерге канчанчы числодо планируете этип атасыңар. Мисалы үчүн 15 май. Карап көргүлө. Мисалы үчүн бул жерде 1 июль. 1 июльдан башталат, ошого мен 1 июль деп белгилеп койдум. И дата выезды жазгыла деп атат. Бул жерге эми примерно планировать эткиле да. Мисалы үчүн 1 жыл жүрөм десеңер, 1 жылдан кийинки 1 июль 2027-ни тандап койсоңор болот. Продолжить деп басасыңар. Выберите регион, который планирует посетить дейт. Эгер Москвага келип атсаңар, Москвага, Питерге келип атсаңар, Питерди тандайсыңар, башка шаарга келип атсаңар, ошо башка шаарды тандайсыңар. Бардыгын жазып толтургандан кийин проверьте данные поездки дейт. Бир сыйра текшерип алгыла, толтурганыңар туурабы туура эмеспи. Андан кийин подтвердите личность, биометрический личность деп атат. Дальше биометрияны тактайсыңар и болду.